Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап деген китебинен номер 7 сабак. Мыкты жетекчиликтин 70 сыры деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Биз буга чейинки чыгарылышыбызда мыкты жетекчиликтин 70 сырынын 31-ине чейин айтып бергенбиз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта 32 сырынан баштайбыз. 32 иштөөчүлөрдүн кесипкөйлүгүн арттырыптыр. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Кол астында иштеген кадрлардын иштөөчүлөрдүн кесипкөйлүгүн арттыруу өз учурунда билимин жогорулатып, окуу, семинар, тренингтерге катыштырып туруусуна, тажрыйба үйрөнүп пайдалануусуна көңүл буруу зарыл. Ошондой эле өзү жетектеген адамдардын кесипкөйлүгү, ишмердүүлүгү, жоопкерчилиги, демилгелүүлүгү жана башка сапаттарына маани берип, өстүрүп, аларды шыктандырып туруу керек. 33 иштөөчү адамдар жөнүндө камкөр. Өзү жетектеген адамдардын иштөө, жашоо шарты, үй бүлө шартын жакшыртуусуна маани берүү, алардын эс алуусу, ыңгайлуу, бактылуу жашоосуна жардам берүү. Өзүндө иштеген адамдарга мүмкүн болушунча урмат, ошончо катуу талапты айкалыштыра билүү. Жетекчилигинде иштеген адамдарга бат-бат жолугуп, алардын турмушундагы, ишиндеги проблемалар, тоскоолдуктар, жаңылык, ийгиликтерине кызыгып сурап, сүңгүп кирип, жардам берүү, кеп кеңеш айтуу. 34 өз ишиңди мыкты бил. Иштин көзүн билүү, жеке иштермандыктын үлгүсү, ишке берилгендик. 35 ишти оперативдүү, тез, сапаттуу уюштур. 36 бардык резервтерди рационалдуу пайдалан. 37 калыс жана айкөл бол. 38 адамдарды шыктандырып, уюштуруп ээрчите бил. Улуу иштерге шыктандыруу. 39 иштеги жеке тазалыкка маани бер. Адал иште, туура иштөө, коррупцияга малынбастык. Жупуну болуу эң зарыл сапат. 40 башкаруу аппаратынын ишин мыкты уюштур. Башкаруу аппаратын өркүндөтүү, иштөө стилин жана методун жакшыртуу, аппараттын күчү жана убагы, ошондой эле кагаз жазууга кетпестен кабыл алынган чечимдердин жана программалардын чыныгы аткарылуусун уюштурууга жана текшерүүгө жумшалсын. Башкаруучу аппарат менен элдин төмөнкү звенодогу бөлүмдөрүнүн бюрократиясыз байланышын орнотуу, башкаруучу бийликти элге жакын, бир тууган кылуу. Демек, урматтуу жетекчилер, иштөөчүлөрдүн тармактагы адамдардын өз муктаждыктарын, алардын арыздары боюнча кайрылуусуна түшүнүү менен мамиле кылып, аларды күттүрүп убара кылбастан, ар бир суроосуна мүмкүн болушунча тез, ыкчам жооп берүү зарыл. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр дагы жетекчиге жеке талап деген китептен кененирээк окуп маалымат алыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.